кыргызча адамгерчилик, дүйнөлүк тилде бул humanizm 41-45 анан 53-жылга чейин массалык түрдө кырлуу болгон. Атылсын, асылсын деп бир юристти өлтүргөнгө өтө даярбыз да. Кыргыздын өмүрү сакталсын. Аны менен макул болосуңарбы, макул болбойсуңарбы, мүмкүн аны камайсыңарбы, бирок өмүрүн үзбөгүлө деген кыргыз жок да. Адамдын өмүрүн коргоо эң ыйык нерсе. Советтер Союзунун идеясы, пропагандасы, жашоо шарты кандай таасир эткен? Октябрёнок деп атап, анан пионер деп атап, анан комсомол деп атап, анан акыры коммунист деп атап, баары тең жан багыш үчүн ошондой болгонго балдарын өстүрүшчү. Кайсыл учурда түшүндүңүз эле бул советтик жанакындай система, режим утопия экендигинчи? Кайсыл жашыңызда? Кудайга сыйынгандай телевизорго сыйынып калгандар башкалардан артыкча бир материалдык жакшылыкка ээ болуп алып, ошонун негизинде бийликке кызмат кылуу, башкалардыкы жок болуп турганда алар өздөрүндө бар экенин көрүп, өздөрүн татыктуу сезчү. Ошол нерсенин да бирден бир себеби сиз айтып аткан тарбия дагы болушу мүмкүнбү агай? Багынуу ой жүгүртүүгө төрөлгөндөн үйрөтүлөт. Могул от колуң тийсе күйөт, бирок сен мага да ишенбе. Кыргызстан кайсыл мамлекеттер менен кызматташышы керек? Эч качан илимий өлчөмдө демократиянын ылдыйкы тепкичине да жете элек. Курсабызга, ойногонубузга, анан көчүбүзгө керектүү нерселердин баардыгы батыштын продукту да. Гитлеризмден кийинки коркунуч бул коммунисттик режимдерде. Утуш деген эмне? Жана ким утуп атат деген суроолорду өзүмө дагы көп коем. Силер демократия деп атасыңар, бирок силерде демократия орнутордон мурда жасай турган нерсе бар. Силер ошону жасай элексиңер. Аны жасабасаңар, демократия орнушу мүмкүн эмес. Кайсы жерде бийлик улам алмашып турса, ошол жерде өнүгүп атыштыр. Кыргыздар кайсы даамын татып алды? Орусия эмнеге жан дос эмес? Жеке сүйлөшө турган сөз менен камерага сүйлөшө турган сөздү айырмалаганды үйрөнөйүн, Саламатсызбы агай? Биздин подкастка кош келдиңиз. Сизди көргөнүмө абдан кубанычтамын. Саламатсызбы. Жаңы жылда эң биринчи биздин коногубуз болдуңуз. Ооба, жаңы жылыңыз менен да куттуктаймын. 2025 кирип келген. Ооба, айтканыңыз келсин агай. Айтканыңыз келсин. Эми агай, биздин политкаст бул саясий подкаст десем туура болот. Ошол сизге бүгүнкү мен бере турчу суроолорум ошол саясат жаатындагы суроолор болот агай. Анан эң биринчи кириш катары өзүмдүн бир мен кызыккан суроодон баштайын агай. Саясат деген сиз үчүн эмне болот агай? Эң жакшы суроо. Анткени биз көндүрүлгөнбүз 2005 жылы мисалы Назарбаев эң биринчилерден болуп келип жаңы президенттин шайланышы менен куттуктап, анан ошондо бир сөзүнө баардыгы көңүл бурат экенине көзү жетип туруп, эми силер болду, эми силер экономика менен алек болгула, саясатты чытагыла, саясатты бир эки киши эле билет дегендей, биз билебиз саясатта, силер экономиканы кылгыла дегендей. Менин үчүн саясатты биз билебиз, силер окатыңарды кылгыла деген сөз бул мен чечем, силер аткарганды гана билгиле деген сөз да. Негизинен табигый саясат деген бул ар бир ойлонуп жасаган кадамдын же ойлонбой жасаган кадамга кылуу ой, чечим же ошол аракет да. Саясатка баардыгыбыз тең деңгээлибизге жараша эмес, саясаттын чоң саясаттын деңгээлиндеги талаш тартыш, шайлануу же кызмат аткаруу гана эмес, саясат бул күнүмдүк турмуштагы ойлогон ойду ишке ашыруу, ойлогон ойду тастыктоо, тактоо, кеңешүү жана иш аракеттерди көрүү. Ошонун натыйжасында кандайдыр бир оокатыбыз өтөт. Ошол өткөн оокаттарды жалпылаштырып илимдин негизинде биз аны же жеке экономика, же үй бүлөлүк экономика, же болбосо өлкөнүн экономикасы деп атайбыз да. Ошентип саясат бул чечим, экономика бул натыйжа. Экөөнүн ортосунда эч үзүлгүс байланыш бар да. Анан аны
саясат бул өзүнчө, экономика өзүнчө деген сөзгө мен ишенбейм. Анан муну манипуляторлор ойлоп чыгарган, атайын элди багынып, ойлонбой, кыйдык маанайда гана аткаруучу кылганга түрткөндөр ошентип көндүрүшөт. Канчалык авторитарлык өлкө болсо, ошончолук бул сөз же болбосо буга окшогон түшүнүктөр көбүрөөк таратылат, анан сиңирилет. Силер аткарганды билгиле, чечимди бизге калтыргыла депчи. Мисалы империяларда, ошол эле Орус империясында империя болуп колонияларды башкара турган кишилер, алар өздөрүнүн балдарын ошол башкарганга үйрөтүш үчүн аларга 10 эсе керек болсо 100 эсе бийик деңгээлдеги мугалимдерди, окуу жайларды, чет тилдерди үйрөтүп, заманбап илимдерди үйрөтүп, бирок жалпы калкка биз силерди окутуп атабыз дегени менен абдан аз күч жумшалып, аз ресурста чектелген эле билим берип койчу. Анткени алардын баары тең кара жумушту аткарып бергенге гана жарай турган ресурс болгон да. Ошон үчүн саясат бул биздин оюбуздун ишке ашышы. Ошол саясат чындыгында саясат мындай сөзү да көп бурмаланат го биздин коомдо. Саясатташып кеттик, саясатташпайлы деген сөздөр да аябай көп айтылып жүрөт да. Анын билимди, саясатты түшүнүү, билим менен түшүнүү, илим менен түшүнүү жана билимдин, илимдин негизинде жанагы ахлакратия эмес, көчөгө чыгып алып эле эмоцияны төгүп чачып, анан кийин күч колдонуп зомбулукка киришүү эмес. Акыл эс менен адамдардын ортосундагы мамилени иреттөө, ал башка нерсе. Анан саясатташып кеттик дегендер, алар ошо биз андан көрөк акыл эстүү иш чара көрөлү деген ордуна алар ошо силер билбейсиңер, биз билебиз. Биз айдайбыз, силер баскыла дегендей эле үйрөтүү да. Ошо биздин коомдо да чындыгында аябай жакшы белгилеп кеттиңиз. Көп айтылат бул сөз, аябай көп колдонулат президенттер тарабынан өзгөчө. Мисалы саясатты токтотолу, экономикага көңүл буралы дегенчи. Кыргыз тилде, кээ бирөөбүз кыргыз тилде сүйлөгөнү менен орус тилдин үйрөтүлгөн империялык доктринасынан чыкпай жүрөбүз. Биз баягы сиз Айыл апага барып теги малга аралаштыңыз беле? Мен айылдарга көп барчумун. Биз эртең менен малды кошуп жөнөтүп жиберүүчүбүз да, кечинде ошол келаткан малды бөлөк деп койсок эле өзү корого келип эле өзү мойнун байлатып берчү мал. Койлоруң деле, уйларың деле, аттарың деле баары тең эле ошол жылкы. Биз дагы кээде мен ошого өкүнүч менен жүрөгүм ооруп ошого салыштырам да. Бизди баягы мурдакы байланган корого киргиле деп койсо эле биз өзүбүз эле кирип кетип атабыз да. Анан калп эле биз кыргыз тили үчүн күрөшүп коебуз. Анткени биз кыргыз тил бул биздин ой жүгүртүүбүздүн куралы. Ой жүгүртүүбүз биздики өзгөрүлдүбү? Биз ой жүгүртүүбүздү теги заманбап жана дүйнөлүк мүмкүнчүлүктөр менен байланыштырып атабызбы? Көп учурда жок. Биз орус эмне десе, орус үйрөтүлгөн доктринада, орус доктринасы ал империялык доктрина болгон. Алар бизди башкарып турган, бириктирип жана башкарып турган. Бириктирген себеби башка атаандашкан чоң империялар менен күрөшкөндө бизди өзүнүн курамына киргизип алган. Биз ошол курамына кирип, анан ошол колония катары биз тилден чыкпай атабыз да. Тилден чыкпай атабыз. Анан кыргыз тилде сүйлөгөнү менен биздин дилибиз, духубуз, жан дүйнөбүз жана акыл жүгүртүүбүз ошол чектен чыкпай турат. Биз дүйнөлүк илимдерди тааныганга жаштарыбызды кээ бирөөнү жөнөттүк, бирок ал жаштарыбыздын акыл насаатын кайра чакырып алып, уккубуз келбейт. Аларды ошол жакта туруп дейт. Энеталары жанын сакташ үчүн сен бияка келбей эле кой, ошол жакта эле туруп тур дегендерди көп угам. Саясатчылар болсо, аларга тоскоолдук кылбаш үчүн билимдүү жаштардын келбей эле турганы аларга жеңил. Түшүнүктүү агай. Агай, сиздин саясий идеологияңыз кандай? Кайсыл мындай саясий идеологияга сиз өзүңүз ыктайсыз? Менин саясий идеологиям кыргыздын кыргыз болуп сакталышына жардам берген руханий
дөөлөт бул сөзсүз түрдө адамды урматтоо. Ошон үчүн кыргыздын эң мындай ыйык сөздөрүнүн бири бул адамкерчилик. Бирок ошол адамкерчилик деген сөздү кайталаганыбыз менен кээде биз мурдакы уюткусун жоготуп сүйлөйбүз. Анткени сөзүн сактаганы менен духу бизге империялык колониалдык аң сезим багындырылган, көнүп калган, көндүрүлгөн жанагы мойнун байлатып берген малга окшоп биз ошол нерселерге көнүп кеткенбиз дагы. Анан адамкерчилик деген сөздү өтө примитивдүү, мындай жеке мамиледеги мындай үстүртөтөн болгон касиеттерге гана байланыштырабыз. Түп тамырындагы кыргыз ар бир адамдын өмүрүн ыйык көргөн жана урматтаган жана ошонун негизинде биригип атын тилин сактап келген, толук бойдон кырылып кетпеген экенине биз кайра кайрылып жетише албай атабыз. Эгерде биз ошо кыргыздын адамкерчилиги менен дүйнө жүзүндөгү бүгүн эң алдыңкы илимдердин сунуштаган ою эмнеде десеңиз, ошол эле кыргыз билген адамкерчилик деген сөздүн бүгүнкү заманга жараша болгон түп тамырында маңызы ошол. Бирок заманбап түшүнүккө көбүрөөк ээ болуп, анын аты котормосунун эле негизи. Кыргызча адамкерчилик, дүйнөлүк тилде бул humanizm, гуманизм орустар. Айтматовдун эң жакшы көргөн сөзү гумандуулук, гуманизм деп бүт жазган нерселеринде ошо гуманизм оюн изденип жазып чыккан ал киши. Ошентип менин пикиримде кыргыз дагы адамкерчилик аркылуу сакталган. Аны бүгүн толук бойдон бардыгы ар бирөөбүз эстеп, ошону туура колдонбосок дагы адамзаттын бүгүнкү күндө утуучулары каршылыктарга, жаңы сынактарга, сыноолорго сынбай баары бир акыры барып дүйнө жүзүндөгү адамзаттын өнүгүп келатышы бул ошол humanizm идеясынын тегерегинде. Адам, humanizm бул ошол эле менин түшүнүгүмдө адамкерчиликти урматтоо, баалоо жана ошонун негизинде бүт жашаган кишилердин адамкерчилигин ойготуп, үйрөнүп жана ынтымакта жашоо жолдорун изденүү. Абдан жакшы. Демек бул ушул гуманизм кыргыз коомунда бул бар, кыргыз элинде бир бар идея ичинде. Ар бирөөбүз төрөлгөнүбүздөн адамкерчилик деген сөздү көп угабыз. Бирок кээде ал кээ бирөөнүн оозунан мындай жөнөкөйлөтүлгөн нерселерге байланыштырылган. Анткени биздин тагдырыбызда аны терең түшүнгөн кыргыздар бир кезде багынбай койдуңар деп кырылган да. 1860-жылдан баштап эле баштуу көздүү башкаларга таасири бар кыргыздар кырылып эле келаткан. Анан өзгөчө массалык кырылганы бул 1916-жылы болду, 1917 жылдан 24-кө чейин, анан кийин 33, анан 37, анан 41-45, анан 53-жылга чейин массалык түрдө кырылуу болгон. Ошол кырылууга кырылгандан сакталгандар, алар жарым жартылай эсинде бар адамкерчилик деген эмне экенин. Биз азыр бүгүнкү күндө кыргыз тилинде урушканда, талашканда бири-бирибизди сөзүбүз менен жеңил эле өлтүрүп коебуз. Өлүп кеткер, өлгүнүң өлтүрүп салыш керек, асып салыш керек деп. Менин пикиримде кыргыздар адамды малдан өйдө баалаган. Бүгүнкү биздин сөзүбүздө биз малдай да көрбөйбүз бири-бирибиздин өмүрүбүздү. Өлүп кеткер деп эле атылсын, асылсын деп бири-бирибизди өлтүргөнгө өтө даярбыз да. Ошентип биз баягы колониалдык аң сезимге багынып үйрөтүлүп калганбыз. Бир четинен билген кыргыздар кырылып, экинчиден ошо массалык түрдө кырып атып, бүт элди ошо өлтүргөнгө макулдугуна даяр кылып, макулдугун бүгүнкү күндө дагы ошол макулдук бар да кыргызда. Жок, эмнеси болсо дагы, кандай талаш, кандай тартыш, кандай атаандаштык болбосун, бирок кыргыздын өмүрү сакталсын.
аны жазалайсыңарбы, урушасыңарбы, аны менен макул болосуңарбы, макул болбойсуңарбы, мүмкүн аны камайсыңарбы, бирок өмүрүн үзбөгүлө деген кыргыз жок да. Биздин мыйзамыбызда азыр ошо дүйнөлүк бабылыктарды үйрөнүп келатып, биз мыйзамыбызда өмүр жазасын алып таштаганбыз. Бирок азыр ошо өмүр жазасы болбосун деген мыйзамды четке кага турган саясатчылар көбөйүп келатат. Өмүр жазасына кайра тартышыбыз керек. Бирөө жакпай эле калса эле муну өлтүрүш керек, муну өлүм жазасына тартыш керек деп. Гумандуулук деген жана адамгерчилик деген илгеркинин дагы, азыркынын дагы адамдын өмүрүн коргоо. Эң ыйык нерсе. Ээр токум эмес, жүгөн эмес, чогултуп алган тыйын тыпырың эмес, шырдагың эмес, малың эмес, адамдын өмүрү эң ыйык. Ошон үчүн кыргыздар көмгөндө ушундай кайгы менен көмүшөт. Бүгүнкү күнгө чейин айна чөйрөбүздөгү элдердин арасынан эң көп колунда болсо да болбосо да кыргыз кайсы жерге чогулуп келет? Бирөөнүн өмүрү кыскарып калганда ошону узатууга ушунчалык кайгы менен баардыгы тең бирдиктүүлүгүн көргөзүп келишет. Бирок бул рефлекс катары, социалдык рефлекс катары, мындай коомдук рефлекс катары айырмаланып, жакшы жагына айырмалантат бизди башкалардан. Бирок маңызын ар бирөөнүсү түшүнө бербейт. Ошол эле кайгырып узатып, бирөөнүн өлгөнүнө көңүлүн айтып келген кыргыздар эртеси бирөөнү өлтүр десе макулдугун дароо бергендей өсүп калыптырбыз да баардыгыбыз. Агай, буга Советтер Союзунун идеясы, пропагандасы, жашоо шарты кандай таасир эткен? Ушул көз караштын өзгөрүшүнөчү? Түздөн түз да. Анткени НКВДнын жетекчилери эгерде сен өлтүрбөсөң, анда сен өлөсүң дегендей эле шартка келтирип салышкан да. Анан кийин кичинекей балдарды азыр интернетте ачык бар. НКВДнын жетекчилери Москвадагы трибунадан туруп алып, баланча кичинекей бала жана илгери Павлик Морозов, Кычан Жакыпов деген мифтерди бизге сиңирип чыгабады беле? Ар бир тилде, армян тилинде, жоржия тилинде, башкир тилинде ар бирөөнө ошондой каармандан ойлоп чыгарып, Павлик Морозовдун копиясын ойлоп чыгарып, ошентип үйрөтүп салышкан. Жакшы бала деген бул биздин буйругубузду аткарып, керек болсо эне атасына, бир туугандарына чыккынчылык кылып, биздин буйругубузга аларды бизге жеткизип берген. Анан керек болсо алардын жаза тартышына, өлүмгө чейин камалышына, куугунталышына чейин макул болгон кичинекей балдар ошолор жакшы бала деп дайындашкан. Ошону уккан эне аталар жана мектептер, мугалимдер, алар өздөрү атылып куугунтукталып кетпеш үчүн ошондой жалтак балдарды өстүрүшкөн. Эне атасы дагы тынч отур, жөн отур деп бийликтен коркуу сезимин сиңиришкен балдарга мугалимдер дагы бүт күч аракетин ошого жумшашкан. Анан биздин көпчүлүк СССР доорундагы илимдерибиз адамдын мүмкүнчүлүктөрүн, таланттарын, жаратмандык, жаратуучу күчтөрүн ачып таап, ошол аркылуу бактылуу болушуна эмес, тизилип, бир катарда туруп, анан бийликке эч качан каршы болбогонун гана орусча винтик деп айтчу эмесмин. Бир бөлүгү, бир дубалдын бир таш дегенде да иши кылып, көбүнчө ошентип чоң илим кичинекей үй бүлөнүн ичине чейин сиңип келип туруп, жакшы бала деген бул унчукпаган бала, баардыгына багынган, баш ийген бала деп үйрөтүлгөн да. Кино аркылуу, маданият, адабият баардык жагынан ошондойлорду өстүрүп, анан аларды октябрёнок деп атап, анан пионер деп атап, анан комсомол деп атап, анан акыры коммунист деп атап, ошо бийликтин тапшырмасын үлгүлүү аткаргандар, алар ошентип өсүүгө мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүшкөн. Анан баары тең жан багыш үчүн ошондой болгонго балдарын өстүрүшчү. Агай, сиз Советтер доорунда төрөлүп, өсүп, билим алган адамсыз да. Сиздин муундагы адамдар көбү азыр Советтер Союзун дегенде тим эле
сүйүнүп ошол учурга кайткысы келет да. Сиз Советтер Союзунун жанакындай кемчиликтерин айтып келе жатасыз. Кайсыл учурда түшүндүңүз эле бул советтик жанакындай система, режим утопия экендигинчи? Кайсыл жашыңызда, кайсыл учурда ушундай бир өзгөрүү келди эле сизге? Негизинен күмөн санай турган нерселер мүмкүн кичинекей чагыман эле көзгө урунгандыр, анткени мен жөнөкөй элдин арасында көп жүргөм. Айылдардын көп айылдарга туугандарыбыз тегеректеги өтө алыс эмес айылдарда чачырап, анан ошолорго каникул сайын көп барып, алардын жашоо турмушуна аралашып, ошол жашоо турмуш менен жашап, мал багышып, жайыттарда, кичинекей чагыман жайыттарда мал багышып да жүрдүм. Ошондуктан мен жөнөкөй кишилердин көйгөйүн, жашоосун телевизордон айырмалаганды кичинекей чагыман эле үйрөнүп келаттым окшойт. Аң сезимдүү болбосо дагы, бирок рефлекс катарында мен айырмалап жүрчүмүн да. Мында бул биздин жашообуз, бул телевизор депчи. Кээ бир ошол сиз айткан кишилер, алар ошо телевизор жашоосуна өтө ишенчээктер. Ошого тиги Кудайга сыйынгандай телевизорго сыйынып калгандар, же болбосо эл арасынан атайын тандалып, тиги орус кул деген терминибиз бар эмеспи? Же киргиз деген да терминибиз бар. Атайын тандалып, ошо калган элди башкарыш үчүн арасынан тандап алып орус тилге үйрөтүп, анан орус тилди сүйдүрүп, анан орус тилинде мурдакы да адабият эмес, кийинки гана цензурадан өткөн коммунисттик идеологияга багындырган ой жүгүртүүгө үйрөтүлгөндөр ишенип калгандарды анан башкаларга жетекчи кылып койчу да. Ошон үчүн бүгүнкү жана даңазалагандар, алар 1000 кыргыз, 10 000 кыргыз жөнөкөй турмуш менен жашаса, алар мындай терилип келип кандайдыр бир привилегия деген илимий сөз болуп калган. 1985-тен баштап гласность перестройка доору башталганда, ошол кезде Советтер Союзунун сындаган эң күчтүү кемчилигин көрсөткөн сөздөрдүн бири бул привилегия. Бул башкалардан артыкча бир материалдык жакшылыкка ээ болуп алып, ошонун негизинде бийликке кызмат кылуу деген нерсени түшүндүрөт да. Анан ошол привилегияга суарылып калган киргиздер, алар бүгүнкү күндө дагы ошонусун сагынышат. Анткени алар эл катары жашаган эмес. Алардын энеталары номенклатурада болуп, мүмкүн алардын балалыгы башкалардыкынан айырмаланып, мындай мыкты сезимдерди бергендир. Анткени ал кезде алардын деле бардык нерсеси болбосо дагы, бирок башкалардыкы жок болуп турганда, алар өздөрүндө бар экенин көрүп, өздөрүн татыктуу сезчү, мүмкүн бактылуу сезчү. Анан ошонусун сагынышат. Анан алар же акылы жетпейт, ошо ал бардыгына жеткен эмес, ошон үчүн бардыгына эле тиешелүү жакшылык болгон эмес деген күмөн саноону билишпейт. Анткени дүйнө жүзүндө мындай да, башка бир сөзгө дагы бурулуп көрөлүчү. Дүйнө жүзүндө жалпысынан жер планетасында 8 миллиардка жакындап келаткан эл жашаса, ошолордун айырмачылыктары, көп айырмачылыктар бар, бирок бир айырмачылыгын азыр атап кетсек болот. Бул ой жүгүртүү айырмачылыгы. Кайсы бир чектерде багынуу ой жүгүртүүгө төрөлгөнүнөн үйрөтүлөт. Ошентип көпчүлүк эли ал жерде 5 миллион болобу, же болбосо 50 миллион болобу, айырмасы жок, багынуу аң сезими менен жашап келишет. Көп жерлерде экөөбүз кыдыра баштадык, жерлерди таанып келатабыз. Көп жерлерде байкуатчылык, татыктуу турмуш шарт орногон жерлерде аларда төрөлгөн чегинен баштап баланы акыл эстүү күнөм саноого үйрөтөт экен. Тигилерди эгерде унчукпа, бийлик айтканын аткар, же болбосо тетиги китепте, илгери бир китепте жазылган ошону гана колдон, же болбосо сен билбейсиң, тетиги көчөдөгү бир авторитет билет, же болбосо ошондой ишил, сен тынч отур, айтканды кыл деп багындырылып үйрөтүлсө, алар болсо өз энетасы баласына могул от, колуң тийсе күйөм, бирок сен мага да ишенбе. Сен ошону текшергенди үйрөн дейт экен. Могул суу, бул таза, муну ичсе болот. Бирок сен мага да ишенбе. Сен ошону текшерип көр. Мен ичип атамбы, ичпей атамбы?
Сен келип бир даам татып көр. Даамы сага жагабы, коркунучтуу көрүнөбү, зыян көрүнөбү же ичсе болот бекен? Иш кылып кайсы нерсе болбосун, мен сага кеңеш берем, мен сага жардам берем. Бирок сен мага да ишенбе. Сен меникин да текшергенди үйрөн. Мана качан сен ар бир нерсеге акыл эстүү күнөм санаганды үйрөнсөң, ошондо сени алдаш мүмкүн болбой калат, сени багындырыш мүмкүн болбой калат. Сен өзүңдүн акыл ой жүгүртүүң ошого машыгып даярданып келет деп, алардын башы окшош болгону менен мээлери башкача өсүп чоңоет. Жана булчуңду деле ар кандай машыктырса болот. Бирөө колун машыктырат, бирөө бутун машыктырат, бирөө мойнун машыктырат. Ошондой эле мээ булчуңдары же нейрондору деп атайбы илим тилинде, алар да башкача машыгып өсүп чоңоюп калыптанышы мүмкүн. Ошентип бир жерлерде таза өз оюнун эркиндигине жол берилбей багынууга үйрөнүп алышат. Анан чоңойгондо оңой тизилип беришет дагы, анан оңой эптеп жан багып жүрө беришет. Бийликтин гана кимде күч болсо, ошонукун гана аткарып. Жанагы илимди жараткандар, жаңы буюмдарды жараткандар, башкаларга керектүү бир күтүлгүс, жомоктогудай болгон арт интеллиженс же искусственный интеллект же жасалма интеллект, анын баардыгын биз көп билимдүү кишилер жомоктой фантастика көргөн нерселер бүгүн бирөөнүн колу менен жасалып кетип атпайбы? Ал ошону жасаган кишилердин мээси, ал ошо кичинекейинен багындырылбай, кайра акыл эстүү күмөн санап, анан ар бир калыптанып калган маалыматты нерсени тиянан текшергенди, биянан текшергенди билип, анан ошол чектерди кеңейтип, жаңы нерселерди пайда кылып атышат. Илимде калыптанып калган ойго багынбай, илимде мен жөнөкөй эле тетиги көчөдө жүргөн Дамком же болбосо Айыл өкмөт же болбосо бир кылмышкер авторитетти айткан жокмун. Илимде калыптанып калган нерселерге багынбай, мунун дагы баары бир жаңы жактары болушу мүмкүн деп, ошонун чегин дагы ачканга аракет кылган акыл кайдан пайда болот? Ал ошо кичинекейинен өчүп калбаган, мокоп калбаган акыл. Ал бардык нерсеге эгерде өзгөчө энетасы сен мага да ишенбе, андан көрө текшергенди үйрөн деп акыл колдонсо, ошондо алар ойлобогон жерден жаңылыктарды жаратышы мүмкүн, жаңы нерселерди адамзатка пайда кылышы мүмкүн. Мен сизди конок катары келет деп Facebook баракчама жарыялагам агай. Анан ошол жакта аябай сонун кызыктуу суроолорду беришти. Көпчүлүгү жанакы демократияга тийиштүү суроолор экен да, байкасам. Эмне себептен биз демократияны кура албай жатабыз деп сурап жатышат да. Мүмкүн ошол нерсенин да бирден бир себеби сиз айтып аткан тарбия дагы болушу мүмкүнбү агай? Кандай байланыштары бар негизи? Биз туура эмес түшүнүп алганбыз. Бизди саясатчылар алдап кетти. Демократияңар ушулбу деп. Биз демократия деңгээлине жете элекпиз. Жеткен эмеспиз. Эч бир 1991-жылдан бери биз демократия жолуна үйрөнгөндөрдүн жана багытын алгандардын бири болгонбуз. Бирок эч качан илимий өлчөмдө демократиянын ылдыйкы тепкичине да жете элек. Багытында болуп кошуналарыбыздан алдыга түшкөнбүз. Багытында болуп. Ошол мезгил аябай тартыш оор мезгилдерди саясатчылар мына ушулбу силердин демократияңар. Ал тартыштар, ал көйгөйлөр демократиянын жетиштүү болбой атканынан болгон. Алар болсо демократияңар ушулбу деп күнөөлөп, алдап, анан кийин анын кереги жок деген чечимге келип алыптырбыз. Бирок биз багытын алганы менен ал группалар, ошол өлкөлөрдүн группаларына кошула элек болчубуз. Бул биринчиден. Бардык керектүү көрсөткүчтөрдү аткара элек болчубуз. Мисалы, бийликтен көрүлсө дагы тынчтык жолу менен алмашылган эмес да. 2005-жылы дагы, 10-жылы дагы, андан кийинкилер деле тынчтык жол болбой атат да. Туруктуу калыптанган тынчтык жол менен сөз эркиндиги дагы болуп, шайлоо укуктар дагы корголуп, анан кийин тынчтык жол менен алмашып турса, мына ошол демократиянын бирден бир көрсөткүчү да. Биз андай шартка жетише элекпиз. Ошон үчүн бул демократия болду беле бизде, болбоду беле деген суроо.
Экинчиден, сиз айткандай жанагы тарбия тартип эл эмнеге көндүрүлүп калган, ооба 1860 жылдан бери азыр 150 жылдан ашып баратат. Өзүнө өзү ээ болгон жана башкаларга акыл эстүү таасири тийген муун эң биринчи катарларда кырылып, анын аркасынан 2 муун кырылган. Мен ошол эсептеп көрсөм, 3-чү муундун же 3-чү же 4-чү муундун уулумун. Мен өзүнө өзү ээлик кылып бийик деңгээлдеги чечим кабыл алган кыргыздарды көрбөй деле калдым. Анткени биз Киргизская ССР деп аталганын, бул бардык көрсөткүчтөр боюнча колония шартындагы эле республика деп аталган аймак болчу да. Толук бойдон эгемендиги болгон эмес. Бизди Москвадан жиберилген орустар же башкалар же болбосо кыргыздын арасынан Киргизге көндүрүлгөн Москванын, Кремлдин гана сөзүн күтүп турган, ошолор ошяка гана сыйынып, ошолордун гана буйругунан чыкпаган жетекчилерди коюп беришкен бизге. Ошон үчүн муун өтө баш ийгенге үйрөтүлгөн муундар, толук бойдон жаңыра элек. Анан үчүнчүнү азырынча айта туралы, бул биз демократияны өзүбүз ойлоп чыккан да жокпуз, ал илимине толук бойдон жетишип, үйрөнүп сугарыла элекпиз. Биз четинен жаңы үйрөнө баштаган мезгилде ошол үйрөнчү булактарыбыз бул дүйнө жүзүнүн алдыңкылардын тажрыйбасы. Бизди кайрадан ошол тажрыйбадан буруп атышат. Биринчи ирет орус тили аркылуу өзүнүн гана буйругун сактап калгысы келген чоң күчтөр азыр бизди ошо демократия дегенде силер татыктуу эмессиңер, билбей эле койгула, силерге тиешеси жок дегендей бизге жакындатпай атат. Анан биз өзүбүздүн аракетибиз дагы өтө күчтүү эмес. Ушул боюнча дагы азыр ушул суроо оюма келди да, ушул жерден улантып берип кетким келип жатат. Кыргызстан кайсыл мамлекеттер менен кызматташышы керек? Кайсыл күчтөр менен? Бизде да ушундай бир түшүнүк бар го. Батыш алыста, Япония алыста, мына эң жакынкы кимдер? Орусия, Кытай, мына ушулар менен силер кызматташыш керексиңер дегенчи. Тигилерди унутуп койгула деп мындай бизге сиңирилип келе жатат да ушундай түшүнүкчү. Бул реалдуулукка жатабы? Оюмду жеңилирээк түшүндүрүш үчүн 1-2-3 мисал менен эле аракет кылайын. Монголия бизден да оор акыбалда кыпчылып турат. Эки дөөнүн ортосунда. Өздөрү деле аны мойнуна алышат. Эки дөө орус менен Кытайдын ортосунда кыпчылып турабыз деп. Биздин дагы башка чегараларыбыз бар. Алардыкы болгон эки эле чегарасы бар да. Орус анан Кытай. Анан булардын 1990 жылдардан бери карманган саясаты бул физикалык түрдөгү жер кошуналар. Булардан кутула албайсың. Сооданы баары бир, соода карым-катнаш баары бир булар менен боло берет. Бирок акылга, билимге өсүүгө болгон аракетибизди дүйнөнүн чемпиондору менен кылабыз деп. Дүйнөнүн чемпиондору ким? Жер жүзүндө бул Америка, биздин жашаган континентте бул батыш жакта Германия, чыгыш жакта Жапон. Анан дагы Түштүк Корея ушу башка майда өлкөлөрдүн арасынан эң күчтүүсү деп, буларды өнөктөш катары 3-чү кошунанын саясаты, политика третьего соседа деп, 3-чү кошунанын саясаты деп ошону карманып, ошолор менен ким алдыда болсо ошону менен деп. Экинчи мисал. Мен жөнөкөй сүйлөшкөндө, мындай кофе ичип отуруп тамашалашып жеңил сүйлөшкөнгө шарт болсо, мен такай кээде атайлап курчутуп мындай тамашалайм да. Силер дейм тиги энеталар ой жүгүртүүсүнө керектүү нерсе же болбосо балдарына керектүү мектепти жаңылышып, менин оюмча жаңылышып тандап атканда, мен аларга айтам: силер кызыксыңар, силер көчүңөрдү урматтайсыңар, бирок өз балам үчүн деген балаңардын келечегин жакшылап тандап, терең ойлонуп билгенден алыс болуп жүрөсүңөр окшойт деп. Анткени көчүңөргө кайсы машинени тандадыңар десем, баары тең эле Mercedes, Toyota, анан Америкадан келген машиналар азыр да. Эми эгерде көчүгүнө татыктуу машинени Жапон
Германия Америкадан импорт кылып атса, анан ошол көчүгүнө татыктуу жасаган машинени кандай акыл менен жасашты болду экен деп, анда алардын билими, ой жүгүртүүсү, саясатында кандай сыйкырлар болду экен деп изденбейбиз дагы. Анан жок, көчүбүзгө керектүү же болбосо макул колубузга деле мындай кызыгуубузга баягы күнүмдүк турмушта азыр телефонсуз эч ким жүрбөйт да. Мунун баары тең ошол же Америка же Түштүк Корея иши кылып курсабызга, ойногонубузга, анан көчүгүбүзгө керектүү нерселердин баардыгы батыштын продукту да. Аны жыргап алат экенбиз дагы. Анан кийин эле калган нерсеге келгенде эле баягы тоту куштай болуп эле үйрөтүлгөн сөздү кайталап эле биз орусча сүйлөгөндө эмеспиз, эмебизчи, көйгөйбүз. Проблемабыз. Биз орус тилиндеги пропаганданы кайталаганыбызда да. Анткени ошол пропаганданы жасагандар өздөрүнүн балдарын батыштан жашатып коюшкан. Алардын неберелери батыштардын паспорттарын алып алып, батышка журулушуп кеткен. Ошолордун тилинде сүйлөйт, ошолордун илими менен анан кийин келип алып туруп бизди кайра башкаргысы келет да. Биз болсо алардын гана сөзүнөн чыкпайбыз. Ооба, түшүнүктүү агай. Абдан жакшы. Жалпы көрүүчүлөр да түшүндү окшойт деген ойдомун, ниеттемин. Орусия Украина согушунун дагы бир козгоп келгим келип жатат. Азыр чындыгында өтө чоң согуш жүрүп жатат, өтө чоң күрөш жүрүп жатат. Кыргызстандын орду кандай болушу керек бул согушта, бул күрөштө? Кыргыздын тагдыры абдан татаалдашып кетпедиби? Азыр биз Орусия баштаган ОДКБ аскери уюмундабыз. Чыга элекпиз. Четинен бир нерсени айта кетеличи. Баягы дүркүрөп турган СССР мезгилинде 45-жылы дүйнө гитлеризмди утуп чыктык деген мезгилде батыш дароо ошол учурдан баштап 47-48 жылы НАТО түзүптүр. Анын жетекчилери ачыкка айтып жүрүшөт. Биз коммунизмден коргонуу үчүн курганбыз аны. Анткени гитлеризмден кийинки коркунуч бул коммунисттик режимдерде. Сталиндин атын атачу эмес, бирок илимий изилдөөлөрдө сталинизм деген түшүнүк орун алган. Ал баягы эң биринчи ирет көп билимдердин аныктоолорунан эгерде бирөөнү эле көрсөтсөк, бул массалык түрдө адамдарды өлтүрүү жана ошого көндүрүү. Бул ошол коммунизмдин доорунун көрсөткүчү, сталинизмдин көрсөткүчү. Батыш ага макул болбой, биз ар бир өзүбүздүн жараныбызды коргогонго күчүбүздү жумшап бериккенбиз деп, алар ошол адамдын өмүрүн коргоо бул эң ыйык милдетибиз деп НАТО түзүшкөн. Биз жашаган аймак ал кезде Кремль Варшавский договор деп түзгөн. Ошол эле аскери уюмуна оккупация кылган жерлердин баардыгын ошого бириктирип Варшавский договор. Мен бир тактап койсом болот эле, ошол Варшавский договорго канча жерлер кошулду болду экен. 30-40 өлкө, канча өлкө. Анан СССР бир өлкө болуп аталганы менен СССРдин ичинде 15 республика деп жазылчу формалдуу түрдө. Ошолордун баардыгы кирчү да Варшавский договорго. Эми 1991 жылдан кийин өз ыктыяры менен НАТОга кетет элек деп башка өлкөлөр аз келгенсип, СССРдин ичинен чыккан республикалар тез арада бизден алыстап, Кремльден алыстап, НАТОга өтүп кетишпеди. Анткени ошол жактын эрежелери адамдын өмүрүн коргойт экен. Бул жактагы эрежелер адамдарды кыстаган аз келгенсип, массалык түрдө депортация кылат экен, же болбосо массалык түрдө өлтүргөнгө укук алып алыптыр бийлиги. Элди ошого макул кылып коркутуп салыптыр деп бияктан качып, ар жака адамдан өмүрү корголгон жака кошулуп кетишти да. Анан бүгүнкү күндө андан кийин асайып келатып, башка өлкөлөр жок Кремльдин тегерегинде аскери уюмда. Жалаң гана ошол 15 республикасынын 5-өө эле калдыбы? Мына орус өзү, белорус, казак, кыргыз кошулуп жүрөбүз. Анан тажиктер бар, армяндар бар. Бирок армяндар жылмакай жол менен чыгып баратат.
Мына 24-жылдын аягында Пашинян телевизор менен гана сүйлөшүп туруп алды. Ооба. Лукашенко менен каймая чыкканына күбө болдук. Ошол чыгып баратканынын көрсөткүчү да процесси. Бир күндө чыга албайт экен, бирок ошо чыгып баратканынын көрсөткүчү менин оюмча булар ОДКБнын мүчөсү болбой калат жакынкы арада. Өзбектер эң кызыктуусу, өзбектер ОДКБнын чыкканына 15 жылдан ашып кетти болуш керек. Аябай көп жыл болду. Мен так айтпасам да, бирок көп жыл болду. Тажиктер ОДКБге аскерий уюмунун ичинде болгону менен экономикалык уюмуна ушул убакка чейин кирбей атышат. Кайдан күч алышат билбейм, бирок кирбей атышат. Ошентип Кремлдин тегерегиндеги экономикалык уюм кыскарып, азайып алсырап баратат. Анткени катышуучулар бул күч берет да, тимдүүлүк берет. Аскерий уюму дагы жоготуп атат. Ичинен улам бири чыгып кетип, башка уюмдарга, башка кошуналар менен, башка өнөктөштөр менен кызматташканга көбүрөөк бурулуп кетип атышат. Муну айткан себебим бул жанагы согушта, Украинадагы болуп аткан согушта утуучу ким утат деп көп суроо беришет эмеспи? Ооба. Менин ойлонгонум, утуу деген түшүнүк бизде, биз орус үйрөткөн түшүнүктү кандай билебиз да? Жерди, орусия көпчүлүк учурда жерди ээлеп алгысы келет. Ошол утуш деп эсептешет. Өздөрүнө ошондой жер гана керек. Ал жерде жашаган кишилерди кереги жок деп эле көп саясатчылар айтып эле жүрөт. Мурдакы биздин жерибизди, кыргыз жерибизди изилдеп келген тетиги Семенов, Тяньшанский, Пржевальскийлер деле сөз арасынан тетиги күндөлүктөрүн окуп көрсөңөр, ал жерде бар ошо бул жерде жашаган кишилерди киши катары көрбөй, аларга абориген деген ат атап коюшкан дагы. Анан кийин негизинен алардын каалоосу жерди ээлеп калуу, бирок бул жердеги кишилер эмес, аборигендерден тазалап эле салса деген ой арасынан мындай окулат да. Бүгүнкү күндө деле ошондой. 150 жыл өткөнү менен канча жыл өтпөсүн, көпчүлүк жерди ээлегенде ал жерде жашаган кишилерди өтө баалуулук көрүшпөйт. Өзүнүн ичинен согушка жиберилген өмүрлөрдү деле өмүр катары эсептешпейт. Ал жердеги ошол жерлердеги жашап аткан кишилерди андан бетер өтө көп санга алышпайт. Жер керек, ресурс керек. Кишилер иш жагынан да, сырт жагынан да өтө баалаганын эч далил таба албайм да. Ошон үчүн утуш деген эмне? Жана ким утуп атат деген суроолорду өзүмө дагы көп коем. Эми бүгүнкү күндө мен үчүн мындай көрсөткүч бар. Украина эли саясатты көп талкуулайт, бирок биз өзүбүздү коргоп атабыз, өзүбүздүн тандообузду коргоп атабыз, баскынчылардан бошонгонго аракет кылып атабыз, эгемендигибизди коргоп атабыз, атыбызды, тилибизди коргоп атабыз, анан жашаган жерибизди коргоп атабыз деп биригип алышты. Мен массалык түрдө согуштан качкандар бар, өзгөчө аялзат. Бирок массалык түрдө бийлигинен качкан же элинен качканды көрбөдүм. Жер жүзүндө бүгүнкү күндө эң алдыңкы шаарлар Украин паспортун аябай урматтайт экен. Аябай урматтайт, анан аябай жылуу тосуп алышат экен. Ошол эле кезде орус паспорту бардык жерде күмөн саноочу болду. Жана коопсуздук менен, кооптонуу менен орус паспортун аябай этияттап текшеришет. Чаташтырып атам, ошо биринчиден акыл эстүү өнүккөн жерлер кимди кандай тосуп алып атат? Украинды меймандос катары орус паспортун күмөн санап калды. Экинчи, Украина эли бирикти, орус элинин жарымы, ажырым көбөйдү. Согушка каршы болгондор аябай көп санда, ичинде унчукпай каршы болуп атышат, улам үн чыгарып коюп камалып калып атышат. Сырттан макул болбой кайра Орусияга кире албай калган орус жарандары миңдеген санда, 10 миңдеген санда болбосо. Анысы аз келгенсип, Орусиянын ичинде азыр саясатына макул болбой, анан согуштун негизинде бул жашоону
каалабай өздөрүнүн тандоосуна ээ болгусу келген мурда аларды улуттук аймактар деп атачу. Азыр алар дагы жаңы илимий сөздөр изделип атат. Ал этникалык аймактарбы же эгемен элдерби, ишылып Тува, Башкир, Хакас, татар, Кавказдагы элдер баары тең азыр изденип атат. Биз качанга чейин ушундай одоно саясатка багынып жүрө беребиз жана балдарыбызды өлүмгө өзүбүз түшүнбөгөн, каалабаган өлүмгө качанга чейин жибере беребиз. Биз өзүбүздүн тандообузга ээ болушубуз керек. Биз өзүбүздүн жашообузду өзүбүз билип калыптандырышыбыз керек. Биз өзүбүздүн чечимдерибизди коргошубуз керек. Баарыбыз тең эле пушечное мясо боло бербей деген үндөр көбөйүп келатат. Ошон үчүн анын негизинде мен утуу деген эмне? Ким утуп атат ошондо? Анан келечекте бүгүнкү күчүнө карабастан келечекте акыры ким утушка ээ болот жана ким утулушка кайта кетирип одоно бир иштерди жасап алды деген ой жүгүртүү уланат. Абдан жакшы. Агай, мындай суроо менден сизге. Эгерде сизде мүмкүнчүлүк болсо, эң биринчи сиздин чечимиңиз кандай болмок? Эмнеден баштамаксыз? Кайсыл чечимден баштамаксыз да? Кандайча бүгүнбү? Негизи мындай деп түшүндүрөйүн. Саясаттын башына келдиңиз. Эң биринчи сиздин саясий чечимиңиз кандай болмок? Эмнеден баштамаксыз? Мисалы, АКШда жаңы келген президенттин биринчи кол коюусу маанилүү го. Ошол кол коюусу АКШнын алдыңкы 4 жылдагы саясатын белгилей турчу бир президент өзү маанилүү деп эсептеген чечим болот да. Мен буга чейин конокторго бердим, ар ким ар кандай айтып жатат. Сиздин оюңуз? Мен кечирим сурайын угуучулардан, көрүүчүлөрдөн. Түз жооп бергенден мен кичине уялмыш болуп коеюн дагы. Мен мисалдын негизинде жооп берейин. Баарыбыз эле түшүнсөк болот, эгерде мен ошол мисалды келтирип атсам, анда ошол мисал менин жүрөгүмдө, оюмда экенин кабыл алсак болот да. 91-жыл болуп СССР кура электе эле Ричард Пайпс деген окумуштуу болуптур. Мен бүгүн билбейм ал тирүү эмес па, анткени ошол кезде эле жашы өйдөлөп калган киши экен. Көп китептерин окубай жүрөм, мен окуп койсом зыяны тийбейт эле, мүмкүн силер менен жемиштүүрөөк сүйлөшмөкпүз. Ошол киши эскертиптир. Орусияда демократия болушу мүмкүн эмес деп. Баары тең эйфория болуп, анан өзгөчө 91-жылдан кийин келип, дүйнө жүзүнө ачык айтып, анан орустарга да келип айтып чыккен да. Силер этият болушуңар керек. Силер демократия деп атасыңар, бирок силерде демократия орнутордон мурда жасай турган нерсе бар. Силер ошону жасай элексиңер. Аны жасабасаңар, демократия орношу мүмкүн эмес депчи. Ал эмне? Ал далилдептир. Тарыхты жакшы билген киши экен, ал далилдептир. Орусиянын жеринде илгертеден менчикке эч качан урмат, коопсуздук жана кепилдик, кол тийбестик орногон эмес деп. Бул жерде менчик эң ыйык нерселерди, адамга тиешелүү ыйык нерселердин бири деп корголгон эмес. Ошондуктан менчик корголмоюнча калган адамга тиешелүү эрежелер, аны укук деп атайсыңарбы, эркиндик деп атайсыңарбы, демократия деп атайсыңарбы, анын баары орношу мүмкүн эмес деп. Тамыры менчикке болгон урматтан башталат депчи. Адам өзүнүн денесин коргойт, анан кийин өзүнө тиешелүү мүлктөрү, ал үстүндөгү мүлктөрү, кармап турган мүлктөрү, же болбосо иштетип аткан мүлктөрү, ошол денесине тиешелүү, акыл эсине тиешелүү мүлктөрү болсо, ошол корголуп, анан коомчулуктагы аны коргогонго бардыгы макул болуп, анан чогуу орноткон бийлик, айылдык бийлик болобу, мамлекеттик деңгээлдеги бийлик болобу, бардыгы бирдиктүү бүт күчүн ошону коргоп бергенге жумшалса, мына ошол жерден анан кийин кишилердин ортосундагы орногон эрежелер, алар субординация болобу, же теңдик болобу, ал зордук болобу, же
укук болобу, ал баш ийүү болобу же эркиндик болобу, ал эрежелер ошондон ошонун натыйжасында дейт да. Себеби менчикке болгон мамиледе дейт. Эскертиптир да. Анан аягында мына Орусияда демократия орнобой калды. Анан азыркы күндө кайрадан менчиктин ээлери бир сире эки сире алмаштырылып, бүгүнкү күндө дагы бул менчик деген аты бар болгону менен көбүнчө мамлекеттин буйругуна тиешелүү гана саясат жүрүп аткандыктан калган башка ага тиешелүү менчик адамга жана менчикке тиешелүү нерселер демократиядан өтө алыстап кетишти. Демократияны сөздү өстөрдө эле колдонгусу келбей калды орустар. Ошол анан эң негизи Кыргызсыңбы же тетиги Никарагуасыңбы, Венесуэла болсуңбу? Да экинчи мисал келтирейин. Биз баардыгыбыздын Кытайдын байлыгына бүгүн көз тартып атабыз. Менин эсимде Кытайдын өнүгүүсү 80-чи жылдардан башталган. Көрсөк кийин СССР урагандан биз тааный баштадык. Дэн Сяопинден башталды деп кытайлар өздөрү көп түшүндүрөт. Кытай тилин, Кытай тарыхын тааныган кыргыздар бар. Ошолор айткан эмиш да. Эң биринчи кадамы мындай болгон дейт. Мао Цзэдун өлөрүнүн астында Дэн Сяопинди чакырып алып, биз орустарды туурайбыз, коммунизм жолуна түшөбүз деп элибизди кырып ала сыктадык. Дагы бир жер жүзүн айланып келчи. Таанып келчи. Ийгиликтин сырлары, туруктуулуктун сырлары. Анан Дэн Сяопин жер жүзүн айланып туруп, кайрылып келип туруп айтыптыр. Кайсы жерде бийлик улам алмашып турса, ошол жерде өнүгүп атыштыр. Кайсы жерде бийликти мыкчы отуруп калган, узак мөөнөттө мыкчы отуруп калган болсо, ал жерде өнүгүү токтоп атыптыр. Деп ошол мезгилден Кытай Дэн Сяопин бийликке келип, анан Дэн Сяопин өзү үлгү көрсөтүп 12 жылдан кийин орун бошотуп берип, андан кийин бир нече муун 12 жыл сайын алмашып келаткан. Азыркы гана жетекчиси ошол 12 жылдык мөөнөт өткөндөн кийин кетпей койду. Азыр кетпейм деп турат. Ошентип Кытайдын өнүгүүсү ошол бийликтин алмашуусунан ошончолук Кытай өнүгүп кетти деген түшүндүрмөлөр көп, илимий аныктамалар. Ошол кезде ар бир бийлик башкаларды кыспай, өзүнүн баш аягын карап, 12 жылдан кийин мен деле кетем деп, башкаларга дагы жол ачып берип, авторитарлык режим болгону менен монополияга үлгүрбөй же толук монополияга жетишкиси келбей, этияттап. Ошон үчүн өнүгүп кетти деген түшүндүрмөлөр бар. Бийлик бир колдо болуп калган жерде монополияга умтулат экен, абсолюттук 100% учурда эмес, бирок 99% учурда. Монополияга ээ болгондо башкалардын жолу ачылбай калат. Башкалардын жолу ачылбай калганда ал жерде теңдик да болбойт, жана башкалардын мүмкүнчүлүктөрү эл үчүн, жер үчүн, мамлекет үчүн дагы иштебей калат да. Экинчи нерсе, ошол жылдардан баштап мен коммунисттик пропаганданын кесиптерин окусам дагы 1980 жылдардан баштап. Азыр жакшылап эстесем, Кытайда улутташтырылды, мамлекет тартып алды деген мисалдар жок болчу. Кийин пайда болду, мына азыркы учурда пайда болуп келатат, кийлишти деген учурлар көбөйүп кетти. Бирок мындан мурдакы бир 5-10 жыл мурда 80 жылдан бери ошол 30 жылдан ашуун улутташтырды деген маалымат жок болгондугунан бүт дүйнө жүзүнөн кайсы бренд болбосун, Gucci болобу, Chanel болобу, Toyota болобу, Mercedes болобу, алар акчаларын коркпой эле Кытайга жайгаштырып иштете беришчү. Андан Кытай пайда көрчү, жер жүзү пайда көрчү, бирок ошол алып келилген акчаны тартып алат, ишкананын ээсин өзгөртүп салышат деген кабар болгон эмес да. Ошол эле мезгилде ойду түшүнүш үчүн, ошол эле 70-80 жылдарда дүйнө жүзүндө Америка менен атаандашып турган Венесуэла, бүгүн эч ким силердин муун билбейт, Венесуэла дүйнө жүзүндөгү эң бай өлкө болгонун.
Америка менен атаандашып байлыкка ээ болуп турган Венесуэла ошол жылдары массалык түрдө мамлекеттештире баштады. Өзгөчө чет элдиктердин ишканаларын тартып алып атышты жана башка дагы көзүнө урунган ишканалардын баардыгын мамлекеттештире башташкан. Ал коммунисттик пропагандадан да өтүп кеткен, андан кийин дагы көп кабар чыга баштады. Ошентип дүйнө жүзүнүн алдыңкы болуп турган Венесуэла бүгүнкү күндө күп Ирак менен Афганистан эле өйдөрөөк болуп турбаса, түбүнө түшүп кетти. Кытай болсо түбүндө туруп адамдар кырылып атып, ошол менчикке кол тийбестик жарыялап анан орнотуп бергени үчүн Америка менен атаандашып атат деген деңгээлге чоңоюп келди. Мындан ары да көрө турабыз ким эмне кылат жана кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Бирок бул таанылган маалымат. Керек болсо мен өмүрүмдө өзүм окуп жүргөн маалыматтардын негизинде дагы далил катары айта алам. Анан кийин илимдин дагы көрсөткөндөрү. Бирок ошол илимдерди кыргыз тилинде кыргыз эли тааный элек. Анткени бизге орус тилинен тескери бурмаланган маалымат келип атат. Алдоо көп, манипуляция көп. Так анык маалымат, сан, түшүндүрмө жете элек. Абдан жакшы. Абдан жакшы агай. Кыска суроолор, кыска жооп берсеңиз. Салыктар көбөйтүүбү же азайтуубу? Азайтуу да. Азайткандардын баардыгы элге шанс берип атат, көбөйткөндөрдүн баары акыры барып экономикасы токтоп калып атат. Мына Шведенди көп мактайбыз. Шведен салыгы аз мезгилде аябай дүркүрөп өсүп алган. Анан кийин ошо салыктардын негизинде бүгүн жыргалчылык кылып атышат. Бирок мындан ары стартаптары таанылбайт, жаштардын өнүгүүсү көзгө урунбайт. Анан өздөрү талашып атышат азыр. Качанга чейин чыдайбыз деп. Мамлекеттик көзөмөл же эркин экономикабы? Эркин экономика да. Анткени мамлекеттик көзөмөл, мамлекетте эле кишилер да, ошо пенделер биз жаңылабыз мамлекетте өтө ыйыкташтырып алыпчы. Ал жерде деле кишилер, алар деле жаңылышы мүмкүн. Анан эл эгерде өздөрү жооптуу болсо, анда теңдик мындай тең бөлүштүрүлөт. Абдан жакшы. Импорт кылуубу же өзүбүздүн өндүрүштү өнүктүрүүбү? Мен бул жерден импорт өнүктүрүү деп айырмалабайт элем. Анткени ар бир өлкө өзүнүн жерине жараша позишнинг. Мисалы бирөө чач тарап атса, бирөө бүлтүркөн өстүрүп атса, биз сөзсүз түрдө бүлтүркөн өстүргүлө чач тарабагыла дебейбиз да. Ошон үчүн ал тандоо эме болуш керек да, мындай жылмакай шартта болуш керек. Иши кылып эле ар ким өз жанын багып кетсе болду, аны тактабаш керек. Эч кимдин акылы жетпейт. Баардыгы үчүн тактап салуу. Өзгөчө кичинекей өлкөгө. Батыш эмнеге душман эмес? Батыш деген эмне? Батыш деген кыргыз батыш дегенди түшүнө элек. Батыш бир кезде Атлантика, Ойжандын Атлантикалык океандын тегерегинде өлкөлөр батыш деп аталган. Бүгүнкү күндө чыгыштын эң тетиги босогосунда турган Жапон, анан тегеректеп чыгалычы атайлап, кыргыз окурман үчүн, көрөрман үчүн. Жапон, Тайвань, Түштүк Корея, Гонконг, Макао, Сингапур, керек болсо Малайзия дагы бир буту менен батышка кирип калды. Жанагы Сингапур, Гонконг, Макао, Түштүк Корея, Тайвань, Жапон бул батыштын группасында. Америкага эмнеге душман эмес, тагыраак? Анткени көзү ачылган кыргыздардын саны көбөйүп келатат. Анан алар менден акыл сурабай эле өздөрү эле Америкага көчүп барып атат. Көрсө кыргыздын көзү ачылат экен да. Ал өзү билсе да билбесе да тандаганды кайсы бир жөн териси менен таап атыптыр да. Анан кыргыз көчүп барып аткан жер болгондо дагы жөн эле кара жумушка эмес, Орусияга кара жумушка гана көччү да кыргыздар. Америкага энергиясы күчтүү, тоокелди мойнуна ала алган, океандан ашып өтө алган жана кээ бирөө билим, дүйнөлүк илимди изденген, ошого акыл күчү жеткендер, же болбосо жок дегенде духу кара жумуш иштесе да духу жетип океандан ары өтө алган кыргыздар. Бул эң биздин уюткубуз да, биздин ургубуз. Мен оларга ишенем. Ал жерди дагы тааный берели. Эмнеге кыргыздарга ушунчалык, кыргыздар кайсы даамын татып алды? Билебиз, бирок дагы үйрөнө берели. Ал жерде анткени кыргызга дагы мүмкүнчүлүк бар экен.
Орусиядан кысталган, өз жеринен дагы кичине кыйынчылыктар көбөйүп баратат деп айнып кеткен же көңүлү түшүп калган кыргыздарга Америкадан аларга дагы күн ачылып берет экен. Орусия эмнеге жан дос эмес? Жеке сүйлөшө турган сөз менен камерага сүйлөшө турган сөздү айырмалаганды үйрөнөйүн, элдин арасынан душман издебейли. Бирок биз алдоодон баш тартканды жана алданбаганды, ишенчек болбогонду жана баш ийдирилген маанайдан өзүбүздүн эркибизди, өзүбүздүн тандообузду изденгенди үйрөнөлү. Орустар бүгүнкү күндө үйрөтө албайт. Орустар бүгүнкү күндө үлгү эмес биз үчүн. Башка элдер акылы жетип, анан бизге керектүү нерселерди жараткан кишилердин үлгүсүн түшүнөлү, мүмкүн керек деп алабыз. Абдан ыраазымын агай. Чоң рахмат сизге. Азыр көрүүчүлөр да суроо берип жатат болуш керек, дагы болобу депчи. Мен суроолорум аябай көп болчу чындыгында агай. Ошолордун бирден 4 бөлүгүн эле берип калдым го дейм. Буюрса кийин да чакыралык сизди. Келип берсеңиз аябай ыраазы болобуз. Чоң рахмат агай сизге. Рахмат. Рахмат.